Кыргызстанда 8 марттан тарта жарык өчүрүлбөй жатат. Буга аба ырайынын жылышы менен электр энергиясын керектөө бир топ азайгандыгы себеп деп белгиленди. Ушуга байланыштуу чектөө азырынча жок, бирок апта ичинде абанын температурасы кайрадан төмөндөшү күтүлүүдө. Бул мезгилде кайрадан керектөө көбөйөт. Мындан улам электр жарыгынын өчүшү же өчпөшүнө кепилдик жок. 8 мартта жана 9 мартта выходной болгондуктан керектөөчүлөр дагы күндө жылып берди, керектөөчүлөр азайгандыктан анан ушуну жанагындай автоматика иштеген жок. Значит, ошон үчүн өчүлөр болгон жок. Эми биз билбейбиз, аны балким эртең болобу, жанагы прогноз погоданы да карасак, четверг күнү, 4 күндөр, 5 күндөр кайта суукка түшөт экен. Балким ошондо болуп калат. Аны биз айта албайбыз да, алдын ала айта албайбыз. Белгилүү болгондой, буга чейин бир аптадан ашуун убакыт аралыгында өлкөнүн ар кайсы аймактарында маал-маалы менен электр жарык өчүрүлүп турду. Учурда чектөө алынганы менен калаадагы айрым көчөлөрдө жарык жок болуп жатканы айтылууда. Мындай маалыматты Жогорку кеңештин 6 марттагы жалпы жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева да көтөрүп чыккан. Бизде вообще өчүлөк. Көчөдө эле неме өчүп турат, калган үйдө өчпөй эле жакшы. Свет бар, өчпөй эле турат. Өчкөн жок, бияқта турабыз да биз мына жерде. Жок, өчкөн жок, биздики өчкөн. Өчүлөк го, 7-синен бери өчүлөк, 1-2 күн өчтү, калган өчүлөк. Мен көчкөн жок. Такыр өчкөн жок. Свет өткөндө өчүлүп аткан да. Азыр болсо жана көчөдө светтер жок. Жана Чортекова, Ахунбаева деген чоң көчөлөр бар го. Ошолордо вообще свет жок, караңгы. Бүтөн жумушка чыкканда караңгы болуп атат. Кечинде күйбөйт светтер. Анан үйлөр 2 күндөн бери өчкөн жок, ага чейин өчүлүп аткан кечинде. Мен кечээ түнчүндө атайы ушул токтомду алып түнчүндө чыксам капкараңгы. Мүмкүн Билинская, мүмкүн центральный көчөлөр жарык, второстепенный көчөлөрдүн баары капкараңгы. Уличное освещение бул жан конуштардын баары капкараңгы. Уличное освещениянын баары бул мэрияда Горсвет деген компания бар. Региондордо алалы, Сокулук түнү бою капкараңгы. Ал аякта трассасында дагы караңгы. Бүт өчүрүлүп атат. Сиздерге мүмкүн билбейм кандай маалымат келип атат. Региондордо буйрук келди деп жетекчилердин баары өчүрүп атышат. Түнү балдар караңгыда мектептен келип атышат. Балдар, аялдар, эми мырзалар коркпойсуздар да. Мисалы аял катары түнчүндө мен жалгыз басып баскандан кечинде корком. Ушул күндөрү электр энергиясын керектөөнүн орточо суткалык көрсөткүчү 61 миллион 117 миң киловатт саатты түзүүдө. Күн суук кезде ал 70 миллион киловатт саатка чейин жеткен. Ал эми 9 мартка каратты Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7 миллиард 527 миллион куб метрди түздү. Буга байланыштуу өлкөнүн энергетика министрлиги керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Керектөөчүлөргө чакырат элем, ушу үнөмдүү ушу сарамжалдуу колдонууга чакырат элем да. Канчалык аз колдонсок электр энергияны, ошончолук суу дагы аз коройт да. Эскертсек 5 марттан тарта Токтогул суу сактагычынын бир агрегаты жана 3 коргон КЭСинин иши токтотулуп модернизациялоо башталган. Буга байланыштуу 290 мегаватт кубаттуулук азаяры мындан улам өлкөдө маал-маалы менен электр энергиясы өчүрүлөрү кабарланган. Энергетика министрлиги оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөсө кийинки кыш мезгилдерде жарыксыз калуу коркунучу бар экенин эскертүүдө. КЭСтердеги реконструкциялоо иштери болжол менен ушул жылдын ноябрь айына чейин жүрүшү ыктымал. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.